Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу билимди баалоо жана окутуу усулдарынын борборунун баш кадиси Мерим Кадырова. Бүгүнкү биздин негизги темабыз эртеңки боло турган жалпы республикалык тестирлөө жөнүндө болмокчу. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Мерим айым. Мына бүгүн эртең бүрсүгүнү 1-2 күн ичинде биздин өлкөдө жалпы республикалык тестирлөө боюнча сынак өтмөкчү. Ошол сынакка даярдык кандай? Ушул канча жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан ушул сынак биздин өлкөдө биздин абитуриенттер үчүн, келечек мундар үчүн кандай пайданы, калыстыкты алып келип жатат? Ошол боюнча коомчулукка азын улак айтып берсеңиз. Саламатсызбы. Жалпы республикалык тестирлөөнү биз 2002 жылдан баштап өткөрүп жатабыз. Ошондон бери 75 миңден бала бюджеттик орундарга өтүп окуп жатышат. Эң негизги биздин максатыбыз бул жалпы республикалык тестирлөө аркылуу эң жакшы университетте окуп кете алган, эң таланттуу, жакшы окуган абитуриенттерди тандоо. Жана сиз айтып кеттиңиз го, жалпы республикалык тестирлөө 2008 жылы 15-16 майда биринчи этап өтүп бүттү. Эртең болсо экинчи этабыбыз башталат. 18-19 майда биз бу республиканын тестке катталган абитуриенттерди экиге бөлүп туруп, эки этапка бөлүп, ошо тапшырганга мүмкүнчүлүк түз бердик, шарттар түз бердик. 18 майда мындан келди, дагы жетишпей калгандарга жана башка мектептерге, өтө элек мектептерге дагы бир жолу шарт түзүлүп, алар дагы кайрадан өтсө болот, Бүгүн кошумча каттоо 17 майда саат 1-ден 5-ке чейин, эгер тестке каттала элек болсо, тест тапшырам десе, анда алар РСК банкка барып туруп, жалпы республикалык тестирлөөгө тестине каттоо акысын төгүп туруп, 2 сүрөтүн алып, паспорттун, аттестатын, же мектеп бүтө элек болсо 11 класста окуп атат деген справкасын алып туруп, тест кайсы жерде өтө турган мектептерди билип алып туруп, ошо жерге барып каттоодон өтсө болот. Анан эртең жана бүрсүгүнү тестти тапшыра алат. Бул тесттин жыйынтыгы биздин билишибизче бир 20 күндүн аралыгында бүтөт. Ошол 20 күндөн кийин өтпөй калган окуучулар кайрадан өздөрүнүн күчтөрүн сынап көрсө болобу, же бул бир эле жолу болобу? Жалпы республикалык тестирлөөнү бир жолу эле тапшырыш керек. Бир жолу эле тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет. Эгер өзүнүн сертификаттары менен, өзүнүн балдары менен, упайлары менен нааразы болсо, анда эмки жылга эле калып калат. Быйыл кайталоо деген болбойт. Кайталоо болбойт. Эгер даже билбей калат, мен каттоодон өтүп тест тапшырам десе, биздин базабызда бар да. Бардык катталган абитуриенттердин аты жөнү, кайсы мектепте бүттү, үй адреси, телефону бар. Анан тестти тапшырса деле, кечиккен тестти биз ага сертификат бербей коебуз, 2 сертификаттын жыйынтыгын да жокко чыгарып салабыз да. Өзүңүзгө маалым болгондой, Мерим айым бүгүнкү күндө бизде билим тармагында бир топ коррупцияланышкан деп, ошондой эле биздин сезимибизде калып калды. Анткенде окуя өткөрүш үчүн акча төлөш керек, окутуш үчүн акча төлөш керек. Жада калса ошол жылына бир жолу өткөрүүчү экзамендерге дагы акча берип өтүү деген бул байма-бай эле болуп жаткан иш катары сезилип калды. Ушул ОРТ тестирлөө жааматтын эмнегедир элдин баары абдан ишенүү менен кабыл алып, ал жерде баары калыс болот деген ойлорун айтып жатат. Ага карабастан кээ бир учурда ал жерде дагы акчасы көп балдарга же болбосо жанагы чоңдордун балдарына жардам берүү деген учур болот деген дагы бир ойлор айтылат экен. Бул боюнча сиздин пикириңиз кандай? Эгер кимде ошондой маалымат болсо, бирөө кимге чоңдун же акчасы көп болгон адамга жардам берип атат десе, түздөн бизге кайрылсын. Биздин телефонубуз 66 48 38 же кеңсебиз Тыныстанов 98 адресинде жайгашкан. Ошол жерге келип туруп, толугу менен маалыматты берсин. Кимге качан, кайсы балл кошулду, ошону толугу менен караштырып, анан изилдегенге аракет кылабыз. Сайтыңызды да айтып өтсөңүз, ошол жерден түз карап маалымат алышса болот экен,
Сайтыбызда ооба 3w.chekit.testing.kg ошо сайтыбызда кайсы жаңылыктар болгондо ошо сайтыбызга жайгаштырабыз. Ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөгө даярданабыз деген мурунку жылдагы чыгарылган колдонмолорду жайгаштырып койгонбуз. Ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөгө даярданабыз деген видео сабактар бар да. Ар бир предмет боюнча негизги тест, анан тест эрежелери кандай деп ошондой маалыматты ошол жерден таап алса болот. Ошондой эле жалпы республикалык тестирлөөгө онлайн тест деп коет орусча. Ошо онлайн тесттин 2 вариантын жайгаштырып туруп өзүнүн күчүн сынап көрсөт болот. Дагы бир жолу биз коомчулукка тагыраак айтып кете турган нерсе, мүмкүн бул быйыл кечигип калышты, ал эми келечекте эмдиги жылы дагы ушул ОРТ тестинен өтчү абитуриенттерибизге бул сабак катары калсын. Кандай ошол ОРТ жүрүп жаткан учурда мыйзамды бузуп жаткан учурлар болуп атат? Өзүңүздөрдүн жеке мыйзамыңыздар бар да ал жерде. Кандайча ошол сиздердин мыйзамыңыздарга баш ийип кириш керек? Эмне алып кириш керек, эмне алып кирбеш керек? Ошол боюнча да айтып өтсөңүз. Биринчиден, жалпы республикалык тестирлөөгө катталган эле абитуриенттер кире алат. Катталган абитуриенттер милдеттүү түрүндө эме керек деп, тестке кирүү талоонун форма 3 деп аталат. Кабарлоо баракчасын, анан өзүнүн инсандык күбөлүгүн алып келиш керек. Бул паспорт, эгер бала 16 жашка чыга элек болуп, туулган тууралуу күбөлүгүн, анан мектепте окуп аткан справкасын алып туруп, сүрөтүн чаптап, печать коюп коюш керек да, ошондо гана балдарды киргизе алабыз. Ошо документтер менен кирсе болот. Андан тышкары жанында болгон эле ручка эле алыш керек. Калганы ашык нерселерди үйдө эле, буюмдарды үйдө эле калтырып койсун. Биринчиден тестке уюлдук телефондор менен киргенге болбойт. Ошондой эле жанында шпаргалка, китепчелер, колдонмолор же ар кандай жөнөкөй эле даже кагаздар, кичинекей деле кагаздын А4, А5 деген форматтарды киргизгенге болбойт. Пайдаланбаса, колдонбосо, телефону өчүк болсо дагы тесттин учурунда таап алсак, анда тесттен чыгарып салып туруп, бул жылы бала жогорку окуу жайга өтө албай калат да. Биздин Кыргызстанда бир нече окуу жайлар бар. Алардын арасынан ошол сиздер өткөрүп жаткан жалпы республикалык тестирлөөгө баш ийгендери бар, жана андан сырткары дагы ансыз деле окуп өз билимин уланта берсе мүмкүнчүлүк бар окуу жайларыбыз бар. Аларга кайсылар кирет? Негизи, мисалы 2012 жылдан баштап ар бир жогорку окуу жай менчигине карабастан, кайсы ведомствого карабастан жалпы республикалык тестирлөө жыйынтыгы менен кабылдаш керек да. Контракттыкпы же бюджеттик орундар болсо, бирок мисалы Кыргыз-Орус славян университетинде, ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинде, Орус Федерациясына, ошо Түрк мамлекетинин бюджеттик орундары бар да. Ошо түрк же орус бюджеттерине өзүнчө бир кирүү экзамендер тапшырыш керек да. Ошондой эле ошо экзамендер бүткөндөн кийин кыргызстандык бюджетке конкурс башталат. Ошо кыргызстандык бюджетке сертификат милдеттүү түрдө тапшырыш керек да. Ошондой эле кээ бир учурларда чыгармачыл же творческий адистиктер бар. Ошо адистиктер мисалы Кыргызстанда консерватория, академия художеств, физкультурная академия, да, физкультурная академияга ошондо негизги жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары жок, алар өзүнчө ошо университеттердин алдында экзамендерди, сынактардан өтүш керек. Ал жерге ОРТнын тиешеси жок. Биздин абитуриенттер ал жерге түзүлүп барып өздөрүнүн сүрөт тартат, чуркайт, ошо кросстордо өзүнүн кандай сынактар бар, ошондон өтүш керек да. Бул ОРТ тестирлөө компаниясын коомчулукта ошо социалдык тармактарда жазып жатышыптыр. Бүгүнкү күндө бул биздин мамлекетке тиешеси жок компания. Бул деген жеке компания деп. Биздин мамлекет менен, мисалы үчүн, биздин билим берүү министрлиги менен бул ОРТнын кандай байланышы бар? Негизи чындыгында биз менчик телекомпания деп айтылбайт, бирок орусча айтылганда учреждение. Биз билим берүү министрлигине баш ийбейбиз, бирок биз билим берүү министрлиги жалпы республикалык тестирлөө өткөрүш үчүн тендер жарыялат 3 жылга.
Жыл сайын бизге окшогон уюмдар эгер өзүбүз биз жалпы республикалык тестирлөө өткөрө алабыз деп биз менен кошо ошо тендерге заявка берип катышат. Бир нече жылдан бери ошо тендерди биз утуп жатабыз, ошондуктан биз өткөрүп жатабыз да. Ошондо билим берүү министрлиги заказчик катары болуп атат да. Биз именно мамлекеттик заказды аткарып атабыз да. Анда мындан келди тыгыз эле байланыш бар экен. Билим берүү министрлиги өздөрү көзөмөлдөп ошол абитуриенттердин кандай тапшырып жаткандыгына жалпы республикалык тестирлөө момундай болуш керек, тапшырмалар момундай деп толугу менен заданияны жазып чыгат. Анан ошондо биз аны аткарышыбыз керек да. Көзөмөлдөнүп турат министрлик жагынан. Андан сырткары дагы ошол билим берүү министрлик тарабынан бир топ олимпиадалык мелдештерди ошо сиздер аркылуу өткөрүп жаткандыгы билинип жатат. Мындан келди биздин өкмөттүн алы жетпей же болбосо министрликке ошол нерсе ыңгайлуу, сиздерге ошол жана тендер жарыялап эле акчаны төлөп, силер деген ошол заманбап техникалар менен балдарды эч кандай кошумча жардамчы жана мурун айтылгандай шпаргалка деп койчу биздин убакта ошолор колдонулбастан баланын таза мээсинде эмне бар экенин ошо олимпиадада дагы ОРТ тестинде да текшерип бергениңиздер, бул биздин билим берүү министрлигине ыңгайлуу же болбосо биздин өкмөттүн алынын жетпегендиги, буну кандай түшүнсө болот коомчулук? Жалпы республикалык тестирлөөдө жана силер айтып кеткендей балдар тест учурунда жооп барактарды толтуруп туруп анан аны сканерден өткөрөбүз да. Ошондо балдардын упайларын компьютер өзү эсептеп чыгат. Олимпиадада болсо кадимкидей эле, мурункудай эле олимпиадада балдар суроолорго жооп беришет да. Бир компьютердик эмеси обработка андай эме өткөрбөйбүз. Эч нерсе жок. Тест олимпиада башталганда ар бир олимпиада катышууларына биз дептер таратып туруп, алардын көзүнчө ачып берип, мына көрдүңөрбү, печать турат, пломба турат, мына силердин көзүнчө ачып атабыз, мына азыр силерге таратып атабыз деп ошону таратып, анан балдар 4 сааттын ичинде ошо суроолорго жооп берет да. Биякта компьютердик обработка жок, жөн эле балдар жазып туруп, ошо жумуштарын чогултуп туруп, анан комиссияга тапшырабыз, комиссия өзүлөрү текшерет да. Анын ичинен сиз ушунча жылдан бери ушул тестирлөөнү өткөрүп жатып, кайсы мектептин окуучулары жакшы билимдери жогору келет? Анткени деген силерде алтын жолдомолор дагы болот экен, анын ичинде алтын баракчалар, атайын жолдомолор, ошолорду утуп алган балдар жана көп бала алган балдар кайсы мектептерден катталышат? Чындыгында жыл сайын 50 абитуриент эң жогорку балл топтосо алар алтын сертификат алышат. Мындай карап көрсөк, чындыгында биздин Бишкектеги автордук гимназия бар, математикалык гимназия, Якир атындагы 61 номерде. Алар ошо мектептен көбүнчө алтын сертификаттар көбүрөөк алышат да балдар. Бирок ал именно математикалык гимназияда, ошо математика упор кылып туруп балдарды өзүнүн алдынча иштегенге ошо көңүл бурушат деп ойлойм го. Биздин аймактардан келген балдардан кандай баа бере аласыздар? Анткени деген бүгүнкү күндө аймактарда, алыскы тоолуу райондордо балдардын мектепке жакшы каттабай калгандыгын, социалдык мүмкүнчүлүктөрү аз болуп, балдар бүгүнкү күндө окубай жаткандыгын, билим деңгээлинин начардыгы жөнүндө көп айтылып жатат. Бул жөнүндө ошол боюнча сиздердин көз карашыңыздар кандай? Мисалы үчүн сиздерге келгенде көрүнүп жатат да, ал баланын канчалык деңгээлде билим алгандыгы оркоюп көрүнүп жатат. Сиздин баамыңызда кандай айылдан келген балдар? Биринчиден ошо айылдык балдарды ойлоп, ошон үчүн тестибиз ошондой да. Анткени айылдык балдарда чындыгында шарттар азыраак. Мисалы Бишкектин балдарында библиотекалары бар, китепканалар, интернетке доступу көбүрөөк башка айылдык балдарга караганда. Кошумча сабактарды репетиторлор менен иштесе болот, же башка мугалимдер менен сүйлөшүп, мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк да шаардык балдарга караганда. Ошондой эле айылдык балдар жалпы республикалык тестирлөөнү тапшыргандан кийин жакшы балл топтосо, анан университетке келип туруп, биринчи семестрден кичине кыйналса, экинчи семестрде уже бат эле өздөштүрүп кетип, уже жана бишкектик балдар менен уже тең таймашып калат да. Мындан келди алардын түпкүрүндө баягы кыргызча айтмакчы дээринде бар балдар экен дагы. Аларды тез эле тандалып алынат. Мээрим айым, абдан жакшы маалымат болду, жакшы маек болду. Менимче бул эртеңки эле ошо тестирлөөгө эмес,
биздин кийинки жылдагы тестирлөөгө дагы бир жакшы маек, ушундай бир кеңештерди берип туруш керек болуп атат. Анткени сиз жогоруда айтып кеткендей, шаардын балдары интернет аркылуу, социалдык баракчалар аркылуу, ошо силердин сайт аркылуу маалыматты ала алат. Ал эми аймактык мугалимдерге, окуучуларга жана жөнөкөй эле ата-энелерге деле ушу кошумча дагы массалык маалымат аркылуу маалымат берип туруу бул деген жакшы нерсе деп ойлойм. Мындан ары дагы дайыма биздин коомчулук менен тыгыз байланышта иштешип туруңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн билимди баалоо жана окутуу ушулдар борборунун башкы адиси Мээрим Кадырова келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.